дагы жараксыз. Мына. Başı ayağı, ayağı ekeni bilinmeydi. Assalamu alaikum, hormatly bir toğanlar, hormatly toğuk bağıçlar, kandayсыздар, денсаулықтарыңыздар, işlerinizler жакшыбы? Январдын başı болуп kaldı. Buyursa бұл 2 инкубаторды ишке киргизели деп атабыз. Быйылкы короздордун бардыгын жаңы алмаштыргам. Жерси гиганттыкын, мураморный коктукун, анан легорун тоогун жаңыдан багып атабыз. Ошолордун жумурткаларын бир сыйра текшергенче, бирөөлөр дагы легордун жумурткасын чыгарып бер деп заказ кылганынан 2-тен 1 иш кылайын деп баштап жаткандагы кезибиз. 2 инкубатор экөө окшош эле, негизинен бул 90-дук, бул 70-дик. Экөө тең бир фирманыкы, Оренбургтуку. Болгону комплектациясында айырма бар. Муну колдонуп жүргөнүмө 3-4 жылдын жүзү болду. Муну болсо быйыл жакында эле сатып алдым. Бул 3-4 жолу иштетилген. Муну болсо канча жолу иштеттим билбейм. Райынан эле көрүнүп турат. 1-2 жолу тооканада калып, муну негизи сетканын ичине коюп иштетчү элем. Bir gün açık kalıптыр, тоуктор кирип, пенопластты тешип жеп салыптыр. Анан тетигинтип эптеп, пена менен атып, сен жакшысың деп колдонуп жүргөндөй кезим. Бирок компьютери жана башка функциялардын бардыгы өзүнүн ордунда иштеп аткан кези. Экөөнүн комплектациясы дедим. Айырмасы мунун суусу сыртынан эле алмаштырып койсо болот. Баклажка түгөнгөндө алып келип тиги жерге коесуң болду, лотогу ичинде. Мунуку болсо лотогу ичинде экен, бирок суу куя турган сыртынан куйганга мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө крышкасын ачасың, анан капталынан еще себеби лоток турган болот, тетиги жумуртка ал дагы автоматтык түрдө мынтип иштеп аткан болот. Анан ошонун капталынан эптеп бир жагынан воронка менен куюшуң керек болот экен. Ошондой бир аз кыйынчылыгы бар. Анан мында мондай кабели бар. Аккумуляторго кошо турган, мында андай кабели жок. Анан мурда мен муну 12 миңге сатып алгам. 90-дук. Ошол кезде 70-диктер болжол менен 8 миң беле же ушундай болчу. Бирок ошундай алайын деп барсам, мындай таппай калып, анан муну алганым бар болчу. Бирок бул экөөнүн айырмасы сыртынан эле билингендей, мына. Азыр колуңдун изи түшөт. Кадимкидей эле пеноплекс. Мунун сырты болсо, мына катуу. Кадимкидей бир пластик менен капталган. Обшивкасы жакшы десек болот мындайча айтканда. Ошондой. Артыкчылыгы ошол. Мунун крышкасы жакшы, бирок бир аз бышыгыраак. Жана айткандай, монун сыртындагыдай материал менен обшивать этилген. Мунун крышкасы бир аз слабыйраак. Мондай. Катуураак басып ала турган болсоң, Кудай сактасын. Или оруураак бир нерсе коюп койсоң, сынып түшүп калышы мүмкүн. Дагы эмнесин айтабыз? Бул экөө тең аккумулятор менен дагы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Автомат. Коесуң, бир жумага чейин, 10 күнгө чейин каалаган ишинди кылып келсең болот. Өздөрү карап, өздөрү ишин кыла берет. Болгону суусун байкап турушуң керек. Анан свет өчүп кала турган болсо, аккумуляторго кошуш керек. Жакшы жаңы аккумулятор боло турган болсо, экөөнү башым дебей иштетет болуш керек деп ойлойм. 1 суткага чейин. Эгер слабый боло турган болсо, анда айла жок. Эмне бар, не жок деп отурабыз. Азыр кышында кээде свет өчүп калып атат, ишенич жок болуп атат. Өчүп кала турган болсо, буга саябыз. Бул 60-дык аккумулятор. Свет күйөр менен кайра мондай нерсебиз дагы бар. Мурдадан эле бар бул. Кайра мунун өзүн зарядтап коебуз болду. Эми бул баягы не бар, не жок, на всякий пожарный деген эле сөз. Анан бул жерде байкадыңыздарбы? Бул жерде буудай турат. Өндүрүлгөн буудайдын пайдалуулугун көп эле жолу айтабыз, бирок быйыл тилекке каршы таптакыр моюн жар бербейт деп коюңуз. Анан эптеп баягы бул 1 килограмм буудай бүгүн ушинтип өндүрүп атам. Буудайдын пайдалуулугун билесиздер. Эгер билбеген болсоңуздар, YouTube'га киресиздерби, маалымат издеп көрүңүздөр. Гидропоника деп, тоокторго бул аябай пайдалуу нерсе. Мунун анча-мынча шарттары бар. Астында суу туруп калбаш керек. Эгер чылкылдап суу туруп кала турган болсо, ошол жер сасып көгөрүп кетиши мүмкүн. Суу сарыгып кетиш керек, кургап да кетпеш керек, жарыктык керек сөзсүз түрдө. Анан жылуулук 15-20 градустан өйдө боло турган болсо, жакшы өнөт буюрса.
Ол инкубаторлардын иштеген мына функцияларын бир сыйра көргөзүп берейин дедим эле. Бирок азыр бул дилди таппай сиздерге көргөзүүгө мүмкүн болбой атат. Буюрса кийинки видеолордун биринде көргөзүп берем деген ойлорум бар. Кантип иштетет, температурасын кантип көтөрөт, кантип түшүрөт, баягы эми жаңы алып кантип иштетем деп аткандар үчүн бир аз маалымат болсо деген оюм болчу. Анан тилекке каршы бул видеого кыстарылбай калат окшойт. Негизи кандай жумуртка жарактуу болот, кайсынысын салыш керек, кайсынысын салбаш керек, ошол тууралуу бир аз илимин алып койсок дагы жакшы болот негизи. Анан караңыздар, мына бул легордун жумурткасы, чоңдугун караңыз. Жерси гиганттыкынан же болбосо мраморный коктукунан эч кандай айырмасы жок. Азыр көргөзөйүнчү. Менде бул жерде турабы? Так, булар жерсиники, бул мраморный коктуку. Айырмасы. Жерси мраморный кок, анан легордук. Анан мондай. Мына монун фигурасын карагыла, түп-түз. Мунуку бир аз боо башы кыйшайып турат. Бул уже жараксыз жумурткада, муну салбай эле коет окшойбуз негизи. Мына, мисалы моосу таза экен, жакшы. Караңыз. Чоңдугун караңыз, мына. Өзү кичинекей тоок, бирок гиганттар менен бирдей эле тууйт. Керек болсо андан да чоң болуп турат. Ушундай. Анан эми мунун канчасы батат экен азыр көрөлүчү. Бул чоңуна салып атам азыр. Бул дагы жараксыз, мына. Башы каягы, аягы кая экени билинбейт. Көрдүңөрбү? Бул дагы жараксыз. Заказ берген киши капа болбостур деген ойдобуз. Экөөнү бирак кылып койдум. Өзүмдүн оюмда. 90дук деген лотоко араң. Сен жакшың деп атып 85 батырдым. Мына заказдан келген легорундар. Булар менимче 2 жаш, 3 жаш аралардыкта, мисалы 6-7 ай болуп, меники жаңы тууп аткан тооктордун жумурткасы. Мына айырмасын көрдүңөрбү? Булар уже чоң. Мына кадимкидей айырмасы билинип турат. Экинчи лоток кетип атат уже. Бияка белги салып койдум, себеби бул бирөөлөрдүкү. Анан өзүмдүкүнөн дагы салайын деп атам. Өзүмдүкүнөн салсам, кийин аралашып кетпесин. Кыскасы, өзүнүкүн өзүнө, өзүмдүкүн өзүмө дегендей кыскасы белги салып койдум. 15 штук ашып калды, 100 салышым керек эле. Ушундай. Буга 75 жумуртка батты. Бул икстар өзүнчө. Булар өзүнчө. Башка тоок породасы. Анан калгандары булар өзүмдүкү, жеке. Жерси гиганттар, мраморный кок и легорундар. Бүгүн буюрса боол корозду акыры жоготобуз. 1 жылга чукулдап баратат. Инвалид болуп калганына такыр колум барбайт, союп салганга айла жок. Кээде үмүт кылып аттым, айыгып кетеби деп. Анан такыр эле боло турган түрү жок. Тигил бул жерде атаман, бул жерде 3 короз бар. Бирөөсү сокур, бир көзү көрбөйт. Бул чолок. Инвалидтер иши кылып. Анан тигил атаман булардын. Булардан бою кичинекей, тигинин, бирок ал атаман. Бул экөө таңандан коркот. Карабайсаң, реакция жок мында. Бир көзү таптакыр көрбөй калган. Тийгизсең дагы жакшы, бир жагы көрүп атат. Экинчи көзү көрөт. Буюрса муну соябыз. Канча килограмм эт берер экен көрөбүз го. Бишкекте болсо бир аз кар. Бияктыкын билесиңер, аз эле жайыт. Азыр тирүү көзүндө бир таразага тартып көрөлү. Кана. Отур десем отурбай койду. Бутун таң салдым. Көтөр башты. 360. 4,5 килограммга жетпейт экен. Муну эми семиз деп айтканга деле болбойт. 1 жылдан бери инвалид, байкуш оорусу бир жагынан кыйнады болуш керек. Негизи мындан дагы салмактуу болот болуш керек деп ойлоп коем.
болжол менен 3 килограммга жакын экен. Эсиңиздерде болсо, былтыркы брама короздор 4 килограммдан берген болчу. Ар кандай 4 килограмм тегерегинде. Эми бул инвалид болгондугуна байланыштуу десек болот, ошонун себебинен болуш керек. Эми көлөмү аябай чоң, карагыла. Ушунча чоң болуп туруп 4 килограмм, 3 килограмм бериши бул өтө аз деген сөз да. Анан тилекке каршы булчиңеттер азайып кеткен. Ичинде эч кандай май жок экен. Ошолорду азыр куйкалайбыз, этин тазалайбыз. Анан дагы бир маселе укол ийне сайуу боюнча. Баягы төшүнө саят дегенден мындай кармап көрсөм, ал короз аябай арыктап кеткен эле, тилекке каршы өлүп калды. Бирок укол сайгандан кийин эмес, бир канча күндөн кийин өлдү. Эми жакшы дарылабай койдум окшойт. Анан мындай кармап көрсөм, бүт эле сөөк да бул жер. Аябай арык болчу байкуш дем эле. Анан бул жерлеринде азыр байкап көрсөм, булчуң эт бар экен мына бул жерде. Бирок бул колтук болуп калат экен. Карагыла, колтугу. Анан бул жерде бул сөөк экен мына. Анан бул бармагым менен сөөмөйүмдүн тушун караңыздар. Ушул жерде бир аз булчуң еттер бар экен. Ушул жерлерге эле мындайынан башын карай бир аз эле киргизип туруп сайса болчудан. Эми укол сайам дегендер үчүн баягы кантип саям, каяна саям деп башын ортоп аткандар болсо, жүндөн жакшы көрүнбөйт экен. Канаттар бар кезде анан аз тазалап салгандан кийин бир сыйра көргөзүп коеюн деген эле ой. Ошол, кийинки видеолордон амандашканча, ассаламу алейкум. Жакшы туруңуздар.